Баястан бизге сумкаларды алып чык, термочамадан керектүү нерсенин бардыгын. Жардамчыңыз го эке? Жардамчым да оң колумда. Ке Баяс. Так, 1998-жылдан бери ушул жеке ветеринар болуп иштеп атам да. Билимиңиз? 1996-жылы ушу айыл чарба институтун бүткөм. Анан ушу 98-тен бери келип иштеп атам. Ошо өзүнүн эле айылда. Ошо бизден ылдыйкы жаш ветеринарлар келген жок да. Келди, бирок башка кесиптерге өтүп кетишти. Анан айылда калып иштегендери болгон жок. Акчасы азбы экен? Акчасы частный болгондон кийин изденип иштебесең чын эле баягы үй бүлөнү багыш кыйыныраак болуп калат. Күзүндө жайлоодон келгенде ошондо биздин жанагы плановый өзүбүздүн жумуштар бар. Профилактикалык эмдөө жана өкмөт берген өкмөт 6 түр вакцина берет да. Анан ошол вакциналарды саябыз да. Акыркы жылдары уже элдер деле түшүнүп калды. Анткени будан бир 5-10 жыл мурда ушул бурсулез улаңы абдан эле күч алып кеткен. Элдин арасында, малдын арасында болгондон кийин уже эл ошол өстөрүнүн баккан малынын продукциясын жейт да. Эт жейт мисалы үчүн. Сүт, каймак, айран дегендей. Вот, азыр эми Кудайга шүгүр, элдин түшүнүгү жакшы. Азыр мына жерде Раманкулов Рамис дегендин короосуна барабыз. Ошол жерден бурсулезго каршы кан алабыз уйларынан. Шарпка каршы эмдөө жүргүзөбүз. Иш жүзүндө көргүзүп берем. Так, Рамис карма. Биринчи уйду каттап алабыз. Бирка номер менен 30-202 30-202 20-10. 20-10. Бул каттаган себебибиз анткени бизде тиги канды талас зоналдык лабораториядан алып барабыз. Анткени бул уй балазы бизде идентификациядан өткөн да бардыгы. Анан идентификациядан өтпөгөн малдын канын текшербейт алар. Ошондуктан биз ушул бирказы менен, номери менен, фамилиясы менен ошол лабораторияга ошол боюнча өткөзөбүз. Ошон үчүн бизге бирка номерлер керек да. Ар бир уйга ушундай өзүнчө отдельный ийне. Анан муну вакцинабыз бул термочамаданда турат. Бул жерде холодовой элемент деп коет. Бул мустакта баягы азыр жайдын күнү 2 градустан 8 градуска чейин температурада сакталыш керек бул вакцина. Бүрсүлөс дегенден кутулуп калдык. Акыркы 5-6 жылда эч кандай бүрсүлөс жок. Мен билишимче, угушумча. Не дейсиз, вет врачтарыбызга ийгилик, Кудай ден соолук берсин. Жакшы баары эле. Мына ушу сүтүн ичип өткөрүп, каймагын жеп эле жатабыз. Эч кандай оору сыркоодон алыс эле. Бүрсүлөс менен адам да ооруйт, кой баласы да ооруйт. Ансар булар биз ушу кой баласы булар жакшы фермерлер жакшы төлөп алыш үчүн биз муну август айынан баштап муну кочкорлордон кан алабыз. Анан бир эле бурсулезго эмес, ал жерде 3 ооруга текшерилет кочкордун каны. Хламаборт, анан эпидемит деп коет. Анан биз август айында кан алып, сентябрда булардын кою келет, ошого дайындайбыз. Анан булардагы ошол каны таза кочкорлорду кубутка коюшат да. Ветеринардын жумушу бул убактысы чектелген эмес да. Эми биздики күн болобу, түн болобу, кайсы убакта чакырса кете беребиз. Кээ биринде түнү менен деле иштейбиз. Кээ биринде эртең менен саат 5-те туруп да иштейбиз, 4-те туруп да иштейбиз. Ар кандай болуп калат. А сиз жалгыз эле бул айылга эле кызмат көрсөтпөстөн бул коңшу айылга деле барат болушуңуз керек анда, э? Коңшу айылдарга көп барам.
коңшу айылдарга кызмат ветеринария жагынан эмес, жасалма жол менен уруктандыруу боюнча барам да. Радиус бир 50 км иштейбиз. Ого. Кээ биринде болуп калат да, а так 20-30 радиуста постоянно жүрөбүз. РНК ЧВ камсыздоо долбоор боюнча жакын арада эле окуу болуп өттү. Ушул кыш айларга дейм, эрте жастабы. Эми ал биз деле баягы көп нерсени биле бербейбиз да. Бул ветеринария окуу деген күндө окусаң дагы түгөнбөйт. Анан баягы көп нерсени унутуп коесуң. Ошол жөнүндө булар жакшы эле окуулар болду. Баягы билбегендерди кайра эстеп, азыр мына жаңы препараттар келген, ошолор боюнча маалымат берди. Анан азыр жугуштуу оорулар көп болуп атат. Ошол боюнча дагы көбүрөөк биз информация алдык да. Практикада колдонуп атасыңарбы? Практикада колдонуп атабыз. Жардам тиет экен. Жардам тиет. 8 жылдан бери бул кызматты аркалап аткан болсоңуз, кантип эми бир мындай окуя болгон жок да, мисалы итке байланыштуу? Окуя болгондо кандай эми баягы ушул эле айылда ушул шар эмеге тиги кутурмага анан эхинококко таблетка беребиз деп өзүмдүн жардамчым экөөбүз барып, ошол баягы иттин ээси, итин кармай албай, ити бошоп кетти. Экөөбүз качтык. Анан жанындагы бир времянкасына тиги менин жардамчым биринчи кирип кетип эле эшикти тарс жаап эле, мен дагы кошомто эшиктин туткасын кармаганда менин колумду кошо жаап салып атпайбы? Туй ата. Сынып кетишиптир да. Жашыруун болбосо, бир айда канча тапса болот ветеринар? Ветеринар эми Сиз байке. жашыруун деле эмес. Эми мен жалаң эле ушул малды дарылап, алдын ала иштерин жүргүзгөндөн башка уйларды куудурам да жасалма жол менен. Ошол аркылуу биз кичине каражат табабыз. Каражат табабыз да. Эми болжол менен биз өстүн баягы чыгымдардан тышкары бир 10-15 миңди табабыз эми. Айына 10 миң. Ар кандай болуп калат. Кээ биринде ага да жетпей калат. Кээ биринде 20 миң болуп кетет. Айландырып келгенде бир ушул 10 миңден айланып калат. Бул жерде ушуну үйрөтүп атам. Баягы өзүмө жардам берип, алып жүрүп, анан баягы кызыгуу болсо иштейт да. Атам мынча акча табат экен депчи. Окутсамбы деген ой болуп атат. Мен менен кошо алып жүрүп атам, баягы практически көрүп. Анан эми буюрса мына мектепти бүтсө, анан ошо айыл чарба институтуна апарып тапшыртсам, анан ага чейин биз деле пенсионный возраст болуп калабыз. Сиз шашпай туруңуз байке. Пенсияны шашпай туруңуз. Балаңыз окунуп бүтсүн дагы анан келсин, анан бошотуп бериңиз байке. Ага чейин чарчадым, тигинтим мынтим деп эркелебей иштеп туруңуз байке. Буюрса мынакей. Ден соолук берип иштей беребиз эми. Ооба, ден соолук берсин ага. Ар бир кесип ардактуу экенин бүгүнкү күндө сиздин кесибиңизде сиз менен чогуу жүрүп ушунчалык дагы бир ынанып атам, дагы бир ишенип атам байке. Сиздин кесибиңиз ушунчалык коомчулук үчүн керектүү кесип экен, маанилүү кесип экен. Чарчабаңыз, иштей бериңиз, ден соолук берсин. Дарылай бериңиз. Элге ошол эле учурда түшүндүрүү иштерин дагы туура жүргүзүп, оорун алдын алып эле жүрөңүз байке. Барыңыз аман болуңуз. Айтканыңа келсин. Рахмат. Таанышкан болгонуңуздан байке. Рахмат. Жолкан болгонуңуздан, маектешкен болгонуңуздан байке. Бул сумкаңызды кайра берели. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз. Биз бүгүнкү маегибизди дагы жыйынтайбыз. Кайрадан кийинки бөлүмдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.